Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз биздин каалообуз боюнча болмокчу. Эмне каалайм, эмне үчүн мен көп нерсени каалай албайм, максаттарым кандай, жана каалоого кантип жетсем болот. Бүгүн биздин сабактарыбыз каалоо сабагы. Ким өзү эмне каалайсыз? Өткөн бери мен сиздерге айтып эле келе жатам. Так максат коюңуздар деп. Ошол так максатты кантип коебуз? Кантип ал максаттарыбызга жетсек болот? Бүгүнкү сөз ошол жөнүндө болмокчу. Келиңиздер анда дагы бир сыйра өзүм менен тааныштыра кетейин. Менин атым Гүлзар, фамилиям Жусупова. Мен кванттык психолог. 2,5 жылдан бери ийгиликтин жана бакыттын себепчиси болуп келе жатам. Каалоо деген эмне? Каалоо деген дагы бул биздин күчтүү сезимдер. Эмнени каалайт экенбиз, эмнени каалабайт экенбиз, каалообузга кантип жетсек болот? Жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. Эмне каалайсыздар? Бул жашоодон эмне каалайсыз? Ойлонуп көрүңүзчү. Да, биз жалпысынан айта беришибиз мүмкүн. Мен бактылуу болгум келет, мен үйлүү болгум келет, машиналуу болгум келет. Жана ушул сыяктуу каалоолорду биз эмне кыла беребиз? Жалпылантып эле каалай беребиз, бирок эч жака фиксировать этпейбиз, жазбайбыз, сактабайбыз. Жөн гана акыл эсибиз менен, мындай айтканда, мээбиз менен эле ойлонуп коебуз. Менин машинам болсо жакшы болот эле, анан үйүм болсо жакшы болот эле деп. Болду. Андан башка бизде жөн гана эмне? Аракет жок, жазбайбыз. Фокусту бир жака койбойбуз. Мен азырынча сүйлөчөктү сиздер ручка барак даярдап алыңыздар. Сонун нерсе жаздырам. Да, бул нерсени дайыма жаздырып эле жүрөм. Бирок дагы даярдап алыңыз. Мен менен чогуу кылган бул дагы өзүнчө бир күчтүү трансформациялардын бири, именно каалоо боюнча. Ручка барак даярдап алыңыздар. Мен азырынча каалоолор боюнча айтып турайын. Эгер биз так бир нерсе каалай албасак, бизге эмне келет? Эч нерсе келбейт просто. Эмне каалайсың дегенде мен азыр эле айта кеттим, жалпысынан мен көп акча каалайм. Мен бактылуу болгум келет. Мен ден соолук каалайм. Деп жалпысынан айта беребиз. Бактылуулуктун дагы көп себептери жана жолдору бар. Мисалы, бактылуу болгум келет десеңиз, азыркы сиздин абалыңыз деле бактылуулук болушу мүмкүн. Көп акча каалайм десеңиз деле, сиздин азыркы табаткан 20 000 сомуңуз деле сиздин жан дүйнөңүз үчүн көп акча болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз дайыма каалообузду так айтышыбыз керек. Же болбосо. Анда сен тең чыкпасаң. Микрофондорду өчүрөбүз, күйгүзбөй турабыз. Же болбосо ден соолук боюнча. Мен ден соолук каалайм деп гана айтып коебуз. Азыркы биздин турган турпатыбыз, азыркы абалыбыз бул ден соолугубуз. Мен ден соолук каалайм деп эле коебуз да. Ал эми так кантип кааласак болот? Мен сулуу болгум келет. Бул да ден соолукка кирет. Мен ушул оорудан айыккым келет. Бул дагы ден соолукка кирет. Эмне үчүн бул оору менен ооруп атам? Бул оорудан кантип айыксам болот? Суроолорду көбүрөөк өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Эмне үчүн бул оору мага керек болуп атат? Да, биз ойлошубуз мүмкүн, жок, бул оорунун мага кереги жок. Эмнеге мага бул оорунун кереги болмок эле? Мен ооругум келбейт дей беребиз. Бирок биз ата энебиздин сүйүүсүн алыш үчүн да, мисалы, же болбосо жакындарыбыз бизге забота кылыш үчүн, бизге күйүп пышыш үчүн биз ооругубуз келе берет. Мен ооруп атам деген сөздү көбүбүз жакшы көрөбүз. Мени эркелетсе экен, мага көңүл бурса экен деген ойдо биз ооруйт экенбиз көбүнчө достор. Ошон үчүн себептерин издеп көрөлү. Эмне үчүн ушул нерселер болуп атат? Акча, мамиле, ден соолук жана жумуш. Мен жумуш каалайм дей беребиз, эмне жумуш каалаганыңызды билбейсиз. Көбүнчө үйдө турган айымдар өздөрүнүн ордун таба алышпайт. Азыр даже эркектерибиз деле көп өздөрүнүн ордуларын таба албайт. 40-50-ге чыкса деле именно бир определенный мындай айтканда бир белгилүү
дайыма туруктуу иштеген жумушу жоктор азыр толтурат. Эмнеге? Себеби биз эмне каалайбыз? Менин сүйүктүү жумушум барбы, жокпу? Биз билбейбиз. Эртеңки тема бизде сүйүктүү жумуш боюнча болот. Ал эми бүрсүгүнкү темабыз биздики карыз жана акча. Көрдүңүздөр сонун бекен? Эртеңки темабыз азыр көрүнөт. Эртеңки темабыз сүйүктүү жумуш, бүрсүгүнкү темабыз карыз жана акча. Бүгүн каалоо боюнча болуп атат. Ручка бараңыздарды даяр кылып алдыңыздарбы? Даярдап алыңыздар, эгер ким даярдай элек болсо. Каалаңыздар деп атабыз. Мен элдер менен көбүнчө индивидуалдуу иштешем. Өз жекече иштешем, жекеме жеке. Айрыкча разборго келгенде эмне каалайсыз деп сурайм. Эмне каалайсыз дегенде мен бактылуу болгум келет, жанагындай эле жалпылантып айта беришем. Азыр бактысыз болуп атасызбы десең, жок, менде баары жакшы дейт. Эмнеге келген өздөрү түшүнүшпөйт разборго келгенде. Менде баары жакшы эле. Эле деген жакшы эле деп айта беребиз го. Мисалы, кандай жаңылык десе, жаңылык жок деп туруп, анан кийин баштагандай эле. Кандай болуп атат сенде десек, жакшы эле дей берет. Баардык нерсе ошо жакшы эледен башталат. Эмне үчүн биз каалабай калганбыз? Көп нерсени каалабайбыз, же болбосо аябай каалап атсак да азыр эч нерсеге жете албай атабыз. Эмнеге? Себеби биз кичинекей кезибизде көп нерсени каалаганбыз. Биз аны даже унутуп деле калышыбыз мүмкүн. Ошол каалаган нерсебизге көбүнчө жете алган эмеспиз. Туура? Же ата-энебиз алып бербей койгон, ата-энебиз күнөөлүү эмес. Сиздер туура эмес түшүнүп калбаңыздар, бул улам эле ата-энени күнөөлөй берет экен деп. Ата-эне күнөөлүү эмес. Алардын мүмкүн шарты жок болгондур, мүмкүн аягандыр, же болбосо өздөрү тарбия алган үчүн сизди да ошондой тарбиялагандыр. Алар күнөөлүү эмес. Просто ал сиздин каалаган нерсеңизди алып бере алган эмес. Ошон үчүн бала кезиңизде көп нерсеге жетпей калган үчүн көп нерсени каалагансыз. Мисалы, курчак каалагансыз. Эмне кааладыңыздар? Давайте эстейбиз. Курчак каалагансыз мүмкүн оюнчук каалагансыз, мүмкүн бир окууга өткөнгүңүз келген, көйнөк кийгиңиз келген элдикиндей, бут кийим каалагансыз. Деги биздин каалоолорубуз көп болгон. Эмне каалагансыз? Эстеп көрүңүз. Эмнени ата-энеңиз же апаңыз, же атаңыз, же болбосо экөө чогуу алып бербей койду эле. Же алып бере албай, шарттары жок болуп калды эле. Эстеп көрүңүз азыр. Вот. Ошол нерсеге сиз жете албай калган үчүн азыркыга чейин, ушул убакка чейин, да? Сиз өзүңүздүн максаттарыңызга, каалаган нерселериңизге жетпей келе жатасыз. Каалаган нерселерибизди гана эмес, да, көп нерсени каалаганбыз, бирок биз ал нерсени ата-энебизге айта албай да коюшубуз мүмкүн. Айта албай эле, мага алып бербей койду деп таарлай беришибиз мүмкүн. Видеону микрофонду өчүрөбүз, кыздар. Демек эмне? Каалоого жетпей калгандын дагы бир нече себептери бар экен. Биринчиден, биз каалообузду фиксировать этпейт экенбиз. Эмне каалаганыбызды билбейт экенбиз. Экинчиден, кичинекей кезибизде каалообузга жетпей калган үчүн чоңойгондо деле биздин жан дүйнөбүз айтат экен бизге. Имебиз дагы. Сен билесиңби, баягында бул нерсени кааладың эле, ошондо сен ошол нерсеге жеткен эмессиң. Азыр эч нерсени каалабай эле кой. Барыбыр жетпейсиң дейт экен. Бул экинчи себеби. Биринчиден, эмне каалаганыбызды билбейбиз. Экинчиден, жетпей калганбыз. Каалаган нерсебизге көбүнчө жазбайбыз эмне каалап атканыбызды. Үчүнчүдөн, каалаган нерсеге жетүү үчүн биз ошол жака энергияны бөлбөйбүз. Энергияны каяка кетирип атабыз? Энергияны именно менде болбой атат, мисалы да, менде результат болбой атат, мен акчам жок болуп атат, мага жардам бер, мен карыз болуп атам, мен жолдошум менен начармын, жолдошум мынтип атат, тигинтип атат, ар кимди күнөөлөй беребиз. Болгон фокустун баардыгын, болгон энергиянын баардыгын башка жака бурутобуз дагы. Именно сиздин каалооңузга сонун нерселерди каалайсыз. Бирок энергияңыз просто ошол жака бурутобойн десеңиз жетпей калат. Эмнеге? Себеби бияка кетип калган. Туура эмес жака энергияны куруто берет экенбиз. Ошон үчүн дагы биз каалообузга жете албайт экенбиз. Түшүндүңүздөрбү? Демек, каалоого жетүү үчүн эмне кылабыз? Сөзсүз түрдө жазабыз. Бизде күндөлүк бар, билесиздер,
Күнделік бұл өте сыйкырдуу күнделік, өте ийгиликтүү күнделік, менин ийгиликтүү жумам деген күнделік. Бұл күнделік өте сонун иштейт. Кимде күнделік жок болсо, менеджер кызга кайрылып, сөзсүз түрдө алып алыңыздар. Сөзсүз түрдө бир жума мурун каалаган нерсеңизди жазып коюңуз. Техника мощный, өтө сонун иштейт. Биринчиден фиксировать этесиз каалаган нерсеңизди. Экинчиден, эмне кааладыңыз эле, мурда кичинекей кезиңизде каалап, же ата энеңизге айта албай калгансыз, же алар просто алгы жетпей, шарты жок болуп алып бере албай калган. Ошол нерсени өзүңүзгө өзүңүз алып бериңиз. Именно жан дүйнөңүздү канааттандырыңыз. Анан оюбузду, бардык нерсебизди оңдогонго аракет кылабыз. Болбой атат, келбей атат, бербей атат, мынтип атат, тигинтип атат, бул мынтип атат, анан бирөөнү жамандай беребиз. Мисалы, бир сабакты окуп келип алып, кайра экинчи сабак окута турган адамга көп кишилерди жамандап келишет да. Мисалы, ар кимди жамандай беребиз. Тиги тигинтип атат, бул мынтип атат, анан мынтпей койду, тигинтпей койду, ал мени жакшы көрбөйт атат, ал мени мынтпей атат, мага белек бербей атат. Жолдошум бардыгы көбүнчө эле жолдошубуз айыл кишилер, жолдошубуз күнөөлөй беребиз, эркектер болсо аялдарын күнөөлөй беребиз. Канчалык күнөөнү бирөөдөн издеген сайын, канчалык таарынычты толтуруп алган сайын, канчалык коркуп отурган сайын энергиянын бардыгы эмне кылат экен? Туура эмес жакка кетет экен дагы, биз именно каалаган нерсебизге жете албайт экенбиз. Ошон үчүн прям бүгүндөн баштап ой жүгүртүүңүздү да оңдоңуз. Только подсознание менен иштеп эле практикаларды, проработкаларды кыла берген менен, өзүбүздүн аң сезимибиз менен, өзүбүздүн акыл эсибиз менен иштебесек дагы результат ала албашыбыз мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз оюңузду өзгөрткөнгө аракет кылыңыз. Менде баары сонун, Кудайга шүгүр, дайыма шүгүр деп айта бериңиз. Анан ыраазычылык билдириңиз. Кудайым, ушул берген жашооңо шүгүр. Азыркы акчама, азыркы ден соолугума, ушунчасына шүгүр. Үй бүлөмө ыраазымын, ушундай үй бүлөнү берип атканыңа ыраазымын. Ушундай адамдарды айлана чөйрөмө бергениңе ыраазымын. Ата энеме ыраазымын. Дайыма ыраазычылык келтиргиле. Азыркы таап аткан акчаңарга ыраазы болгула. Кудайыма шүгүр, мен ушунча акча таап атам. Ушунуңа рахмат, Кудайым, ыраазымын деп Кудайга ыраазычылык билдиргиле. Бардык нерсени бизге Кудай өзү берет. Вот. Ар бир нерсеңизге ыраазычылык билдире берсеңиз эле баары жакшы болот. Анда эмесе, ручка барагыңыздар даяр болсо жазабыз. Карап отурсам, көбүнчө менин окуучуларым экенсиздер. Мурда жазган болушуңуздар керек, бирок дагы деле жазып кое бериңиздер. Себеби бул техника дагы өтө күчтүү трансформация кылат, мындайча айтканда өзгөртөт, кадимкидей жан дүйнөбүздү, жашообузду өзгөртө турган техника. Эмне каалайсыз? Жанатан бери суроо берип атам, чтобы сиздер ойлонсун деп, Анда эмесе, азыр мен кеттик дегенде баштайсыздар, токтогула дегенде токтойсуңар. Өзүңөрдү алдабайсыңар, макулбу? Каалаган нерселериңердин баарын жаза бересиңер. Прям менде азыр бул бар дейбизиңерби, каалайм дейсиңерби, разница жок. Ручка барак алып, прям мондайдан узундан жазып кете бериңиздер. Мондайдан кетсин, макул? Мондайдан кетсин, эгер бул барак толуп калса, кайра бул барак коюп туруп, дагы мондайдан жаза беребиз. Жазыңыздар, Анда эмесе, кеттик. Жазып баштаңыздар, каалооңуздарды жазып баштаңыздар. Анан кийин жазып бүткөндөн кийин мага комментарийге калтырасыздар. Мынча каалоо болду менде деп. Кеттик. Жазыңыздар. Жаза беребиз. Мен токтогула дегенде гана токтойсуңар. Жазабыз.
Все, стоп, токтотобуз. Токтотобуз. Эми эсептеп коебуз. Санаңыздарда санап туруп, именно комментарийге жазып коебуз. Телеграмдан комментарийден жазабыз. Комментарий азырынча жаза бериңиздер, мен сиздерге чечмелеп айтып берип турайын. Бирок толук чечмелегенди сиздер сабактан, именно мен VIP сабакка жазылгандарга сабак өтөм, түз эфир. Эң башталышында. Ошондо баарыңыздарга чечмелеп берем. Ошондо дагы бир сиздер ошол техниканы айталайбыз да, аягына чейин чечмелеп берем. Азырынча кимдики 10дон аз болду? Кимдики 20дан аз болду? Кимдики 30дан аз болду? Да? 3кө бөлүнүп калдыңыздар. Эгер кимдики 10дон аз болсо, анда эмне каалап жатасыз билбейсиз. Жана жашооңузда абдан оорчулуктар болуп атат. Карызыңыз бар. Акча аз келип жатат. Берекеңиз жок болуп атат. Ал эми 20га жетип жетпегендердики сиз ортого жашап атасыз. Өзүңүз каалаган нерсеге дагы да жете алган жоксуз. Жолдун жарымындасыз. Сизге бардык нерсе оорчулук менен келип атат. Ал эми 20дан өйдө 30-35-40тардыкын мен именно VIP сабакта башталат. Биздин VIP сабак башталган турат, 20-25-теринде башталат буюрса. Вот ошондо чечмелеп айтып берем. Жана бул нерсе кантип иштейт, жана эң аяк жагынан баштап кантип иштеп башташ керек. Ошолордун бардыгын мен именно VIP сабактын башталышында айтып берем. Азыр просто убакыттарда биз диагностикада жасашыбыз керек, анан дагы бир практика жасаганга үлгүрүшүбүз керек. Макулсуздарбы? Анда биз азыр бир практика жасайбыз. Каалоо боюнча көзүбүздү жумабыз. Бул практикалар эмне кылат? Бул практикалар мощная трансформация кылат дагы. Биз эмне каалаганыбызды билип, каалоолорубузга батыраак жетип баштайбыз. Көзүбүздү жумган бойдон терең дем алабыз. Кичинекей кезиңизде эмнеге жетпей калдыңыз эле? Ойлонуңуз жакшылап. Именно определенный бир нерсени ойлонуңуз. Бир эле нерсени, көп нерсени эмес, бир нерсени ойлоңуз. Бир эле нерсени. Эмнеге жетпей калдыңыз эле? Эстеңиз. Аны сизге ким алып бербей койду эле? Атаңызбы же апаңызбы? Эстеңиз. Ким алып бере албай койду эле? Мүмкүн эжеңиз менен кийим талашкандырсыз. Мүмкүн сиңдиңиз менен, мүмкүн энеңиз менен. Мүмкүн курчогу ойногуңуз келген, тапочка кийгиңиз келген, же кандайдыр бир тамакты жегиңиз келген. Именно ушул нерсеге жете албай калгансыз. Ал нерсеге сиздин ата энеңиздин акылы жетпей калган, же атайлар эле алып бербей калган. Эстеңиз. Именно ошол ата эненин бирөө сиздин маңдайыңызда. Же атаңыз, же апаңыз. Кимиси экен? Көрүңүз. Айтыңыз. Ата же апа? Мен ушул нерсени именно атынан айткыңыз. Кандай экен? Оюнчук бекен, көйнөк бекен, тамак бекен, эмне экен? Айтыңыз. Мен ушул нерсени аябай каалагам, ата же апа. Бирок жете алган эмесмин. Мен таарынам сизге. Сиз мага алып берген эмессиз. Бул нерсе менин балалык кыялым болчу. Ушул нерсеге жетсем эле бактылуу болуп кетчү сезилген. Ошон үчүн мен
абдан каалагам. Көзүңүздөрдү жумган бойдон ошону алгым келген, кийгим келген, же жегим келген дешиңиздер мүмкүн. Ичким келген дешиңиздер мүмкүн, ар кандай. Же киного жибербей коюшу мүмкүн да. Кинону көргүм келген дешиңиздер мүмкүн. Айта бериңиз, ата-энеңизге айтыңыз. Анан айтабыз. Мен ошондо каалоомо жетпей калган үчүн жашоомду азыркыга чейин кыйналып келем. Эмне кааласам деле оорчулук менен алам. Мага болбойт деп ойлой берем. Өзүмө өзүм уруксат бере албайм. Себеби сиз мага ошол нерсени алып бере алган эмессиз. Дейсиз дагы, эми атаңыздын же апаңыздын прям көздөрүнө караңыз. Көздөрүнө карап, алар кандай абалда турушат, көрүңүз. Көзүңүздү жумган бойдон. Эми жөн гана угуп туруңуз. Сиздин маңдайыңыздагы ата-энеңиздин бирөө сүйлөйт. Сиз жөн гана угуңуз. Мен айтам. Кызым, оба, мен ал нерсени сага алып бере алган эмесмин. Себеби менин шартым жок болчу. Мен өкүнөм. Мен өкүнөм, кызым. Мен сени колумдан келишинче тарбиялагам. Баккам. Мен сени жакшы көрөм, кызым, же балам. Сен мага таарынба. Сенде баары жакшы болот. Мен сени аябай жакшы көрөм. Кел, мен сага сен каалаганыңды алып берейин. Дейт дагы, эми ата-энеңиз барып, ошол сиз каалаган нерсени таап алып келип бергенин элестетиңиз. Эмне кааладыңыз? Ошол нерсени ата-энеңиз алып келип сиздин колуңузга берди. Алыңыз. Сиздин жашыңызды анысылап, сизди эркелетип жатат. Сезиңиз. Ата-энеңиз сизди эркелетип жатканын сезиңиз. Бекем кучактаганын сезиңиз. Прям көкүрөгүнө башыңызды коюңуз, сиз кичинекейсиз. Сезиңиз. Эми ата-энеңиздин көзүнө карап айтыңыз. Жанага караганда бир аз маанайыңыз көтөрүлүп калды. Эми ата-энеңизге карайсыз да айтасыз. Ата, же болбосо апа. Сизге ыраазымын. Көрсө мен балалык кылып, балалык сезимдер менен сизге таарыныптырмын. Сиз мага көп нерсени бериптирсиз, ата же апа. Мен аны көрбөптүрмүн, сезбептирмин. Ыраазымын сизге. Бирок мен артынан кайталаңыздар.
Сиздин сүйүүңүзгө, мээримиңизге ыраазымын. Алыңыздын жетишинче мени багып чоңойтконуңузга ыраазымын. Аракетиңизге ыраазымын. Рахмат сизге, ата же апа. Колдорунан кармап, көздөрүнө караңыз. Көздөрүндө кандай эмоция экен? Кайгылуу турабы же жылмайып турабы караңыз. Эгер жылмай турса, артты көздөй бурулуп, басып кете бериңиз. Ал эми кайгырып турса, бул практиканы кайра кайталашыңыз керек болуп калат. Сезимдер менен комментарийге бөлүшүп коюңуздар. Бул биздин практикалардын жарымы гана. Именно биздин VIP сабактарда ушундай практикалар бар, күчтүү. Аны жасаганда башыңыздар айланат ал тургай. Ошон үчүн баарыңыздарды мен биздин VIP сабактарга чакырам. Кимге диагностика керек азыр? Азыр бул жакта шарттарды аткарганыңыздарга диагностика жасап берейин. Азыр мен табалайын списоктарды. Жылдыз, ал элексиз, Жылдыз Назира Саида. Келиңиздер, ким бар? Жылдыз Саида. Мен бармын. Назира бар. Жылдыз. Сиз аткаргансыз, Назира? Жок. Шарттарды аткарганмын, ооба. Диагностика аткарган. Мен да шарттарды аткаргам. Кече сизге жасадым окшойт, Жок, жасаган эмес сизгечи. Кандай суроо бердиңиз эле? Менби? Башка жылдызга жасадыңыз го кече. Сиз да шарттарды аткаргансыз, Мен да шарттарды аткаргам. Хорошо. Биринчи Кайра Назира. группага жиберийгем. Бурулкандын өзүнө жиберген эмессизби? Жок, группага жибергем, бирок бурулканга жазгамда мен шарттарды аткардым, группада турат деп. Хорошо. Назира, келиңиз. Эмне каалайсыз? Максатыңыз так койгулаңыздар. Сүйүү каалайт окшойм мен. Өзүмө сүйүү жетишпейт да, азыркы учурга чейин. Бул жашоодо проблема, мен ушул өзүмдөн өзүм сыгылып, ыйлай берем, анан жашагым келбейт да, негедир мындай жолдош менен урушуп кетсем дагы мен өзүмө кол салгым келе берет да. Ошондой проблемам бар. Мен ошо кичинекей маалымда билбейм, өзүмдөн кийин эле 2 жаш сиңдим бар да, 2 жаш кичинекей да. Ошондо сүйүү жетпей калган окшойт да магачы. Хорошо, сиз канчынчы баласыз үй бүлөдө? 4-сүмүн. 4-мүн. Дагы кандай бар. жолдошуңуз менен урушуп кеткенде, кандай десем, жан дүйнөңүз кыйналат дагы, жөндөн-жөн урушкуңуз келет, дагы? Ооба, урушкум келет, ошол сыгылам да, ыйлап. Ошол жолдошумдан дагы мага как мындай сүйүү жетпегендей да, ал дагы сүйүү бербегендей, ага дагы керегим жоктой. Ийгиликтүүсүзбү, Назира? Мен ушул турмушка чыкканыма 6 жыл болсо, 6 жылдан бери ушул ийгилик, психология боюнча өзүмдү өнүктүрүп, анан бул акча жактан дагы билбейм, мен акчаны мындай кыйын көрбөйм да, оңой эле табам деп ойлойм. Подсознаниям дагы ошондой да. Уже акча оңой эле келет депчи. Мындай акча жактан проблемам жок. Просто билбейм, ушул жан дүйнөм эле сыгылат.
ошол мээрим жетпейт да, адамдардан сүйүү жетпейт. Анан Ата бат эле энеңиз бар? таарынып калам. Ооба, Ата бар. энеңиз кандай ата энеңиз менен? Ата энем менен мамилем жакшы. Ого. Жакшы эле, эледен башталат. М, Түшүнүктүү. Үй бүлөдө 4-чү бала экенсиз, сиздин алды жагыңызда чарчаган, абырт болгон, түшкөндөр барбы? Жок, андайлар жок. Бирок чоң эле эме бала болуп калгандан кийин каза болуп калганы бар да. Сиз тааныйсызбы, көргөнсүзбү аны? Ооба, көргөмүн. Ал дагы каза болгондо мен дагы аябай. Мектепте окуучумун, ошол дагы неме болгон, сыгылып, ыйлап, Вот өлгөнү алып келгенini жүзүнү көргөмүн. ошол агаңызбы, эжеңизби, ким менен? Агам болот, агам. Вот ошол күйүт менен жашайсыз да, түшүнөсүзбү? Ошону кое бергенде гана сиздин душаңыз оорубай калат. Көрдүңүзбү? Ал деле ошол чарчаган, каза болгон ошонун баардыгына кирет да. Көрдүңүзбү? Ошол күйүт менен гана жашайсыз, күйүп келесиз азыркыга чейин. Ошол атамдан дагы билбейм, атама жакын эмесмин да. Да, ата энеңиз дагы именно болгон сүйүүсүн, энергиясын бүт ошол баласына бере берет. Это подсознательно, да? Чарчаган, каза балага бере берет дагы, именно бул жашоодо жашап аткан балдарына энергия бере албай калат. Бир туугандардын арасынан сиз гана ошондой эмессиз, көбү ошентип страдать этет, көбү жабыркашат. Кандай кылып эме кылса болот? Ата энеңиздин Бул жерде диагностика аздык кылат сизге. Диагностика кылып койдук сиз менен да. Диагностика ошол агаңызды кое беришиңиз керек да. Себеби сразу сиз сүйлөп баштагандан баштап эле мен сизден күйүттү байкадым да. Вот. Разбор керек сизге. Ошондой бар. Анан таарына бергеним эмне себептен өзүмө да эле жакпайт, жолдошум деле ошонун айынан көп урушат да, сен таарына бересиң деп элечи. Мен айттым го, ата энеден сүйүү ала албай калганда, өзүнүн жан дүйнөсүндө боль болгондо, кыздар, эгер жан оор болуп, жан дүйнөңүз ооруп атса, ошол ооруну биз башка бирөөлөргө бергибиз келе берет экен да. Ал дагы сезсин. Ал менин оорумду бөлүшсүн деп туруп, жан дүйнөнүн оорусун бөлүшсүн дагы таарына берет экенбиз да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн ошол больдон арылганда таарындай каласыз да. Ата энеңиздин сүйүүсүн алышыңыз керек, еще сиз энергиясын алышыңыз керек. Ооба, ошол жолдошум дагы кыйнап жибердим окшойт да, таарына бересиң деп көп эме кылат да. Сиз боль менен бөлүшкүңүз келет да. Мен сен дагы ал, мен эле жалгыз ооруй берейинби, сен да оору дейсиз да. Ооба. Аны кантип кетирсем болот мен ошондо? Только разбор, таарынычтардан эгер ушунча жылдан бери окуп келе жатсаңыз, анда сиз эч нерсе окубаптырсыз демек. Таарынычтардан арылуу биздин биринчи уровень деле келет, кыздар. Биринчи, экинчи мощный тазалануу, анан 3-чү, 5-чи тиги уровеньдер өтө күчтүү биздики. Жашоо деңгээлин кадимкидей көтөрөсүздөр. Сизге разборго барышым керек экен ошондо, э? Разбор, да, анан сабак окусаңыз болот, чтобы таарынычтардан таптакыр арылыш үчүн. Болду. Рахмат. Рахмат, Назира. Келиңиз, Жылдыз эжесизби? Келиңиз. Тең элебиз го. Жылдыз дей берсеңер болот. Канчадасыз? 42-демин. Сиз экенсиз, Сиздин максатыңыз? Мен максатым үй салайын дедим эле да, үй алалы дедим эле. Жолдошуңуз барбы? Материальный благополучие. Бар. Мен салайын дедим эле деп атасыз. Эркексиз салалы деп. Акчаны көп табасызбы? Ошондой. Ошол өтө алган окшойм да мен. Ошондойго. Сизге эмне керек? Сизге атанын бийиктигин кабыл алышыңыз керек. Жолдошуңуздун бийиктигин, күчтүүлүгүн кабыл алышыңыз керек. Себеби жолдошуңуз бизден күчтүү. Сөзсүз түрдө жолдошуңузду оң жагыңызга коюп көрүңүз. Бардык жактан уктаганда, турганда, басып кетип атканда, отурганда дагы. Жолдошуңарга маңдайлаш отурбагыла, себеби жолдошуңар менен маңдайлаш отурсаңар көп урушасыңар. Үй, сизге? Үй. Үйлүү боло элексиздер такыр ушулга чейин, Жок, ошол үйүм жок да. Участок бар, үйүбүз жок да. Келет, бирок берекеси жок болуп атат, Ооба. Ошондой болуп атат да. Хорошо. Ким фигура болот, кыздар? Бул жерде барбы фигура болчуңуздар? Элнура, барсыңбы?
Gel Elnora, sen bir figura bol. Жылы эже өзүңүз сезиңиz, маңдайыңызда bir figura турат. Elnora, sen de sez. Көзүңүздү жумган бойдон жылы эже сезип көрүңүз, маңдайыңызда ким турат? Мен эркек кишимин. Башымда Тамагыңызда? ушундай баягы кара шляпа бар го, ошондон кийип алган. Аябай чарчап, мындай энергия жок, ушундай турам да, барып бир жерге отургум келип ошондой болуп атат. Маңдайыңыздагычы? Бирок мен эч кимди көрбөй эле турам, башка менин айланамда эч ким деле жок го. Өзүм жалгыздай эле сезилип атат, бир жерге барып отургум келип атат. Ушу жер таппай атам да отуруп алайын десем. Хорошо, Найзир эже, сизчи? Маңдайыңыздагы сиз алдыңызбы фигураны? Менби? Мен маңдайымда мындай караан эле болуп, мындай көлөкө сыяктуу болуп эле көрүнүп атат да. Анан мындай эчтеке сезе албай койдум. Атак. Атаңыз барбы? Атаңыз барбы? Бар, ооба. Кандай атаңыз менен мамилеңиз? Орточо. Апаңыз күчтүү, атаңыз алсыз, Атам деле мындай күчтүү негизи. Үйдө ким башкарат? Ким чечет? Мамам көбүнчө чечип коет. Апаңыз чечет, ошон үчүн эркектер сиз үчүн алсыз. Сиз атаңызды кабыл алып, ата жак менен көбүрөөк иштешиңиз керек экен да. Себеби именно эркек жактан энергия жок. Атаңыздын ата энеси бар беле? Чоң апам дагы эле бар, 95ке чыкты. Чоң атаңызчы? Чоң атам каза болуп калган. Да. Эне көбүнчө баланы атага, хоть ата энеси тирүү болсо деле, эне мен айта беребиз го биз деле аялдар, атаң жаман, атаң бакпай атат, атаң мынтип атат. Акырын атаң келип атат, атаң мынтип атат деп атасы менен иши коркутуп коебуз балдарды, атаң өлтүрөт депчи. Вот ошенткенде да балдар атасынан алыстап калат да. Ошондой сыяктуу эле атаңыз да бир аз алыстап калса керек. Себеби атаңызда именно эркектик энергия жок болуп атат да. Ошон үчүн сиз именно ата жак менен көбүрөөк иштеңиз. Сиз деле апаңыз атаңызга кое бербей жатышы мүмкүн да. Апа, мен атама баргым келип жатат, мен атамды кабыл алгым келип жатат деген разговор керек, же болбосо практика керек да. Вот ошону жасап туруп, анан атаңызга барасыз, ата менен көбүрөөк иштешиңиз керек. Үйүңүз, сиздин үйүңүз именно ата менен байланыштуу экен да. Атаңыздан энергия алгандан кийин бат эле үйүңүз туруп, бат эле үйлүү жайлуу болосуз. Түшүндүңүзбү? Ошондо мен атам дагы өзүнүн атасынан энергия албай калган болуп атат да. Да, сизде именно ошо эркек жактан энергия келбеген үчүн көбүнчө биз ошон үчүн да аялдар эркек болгубуз келе берет да, себеби апабызды кайталайбыз, көрдүңүзбү? Түшүнүктүү. Вот. Ошол Рахмат, ыраазы. Рахмат сизге дагы. Азыр 3-чү кызыбыз ким эле? Жылдыз болду, Найзир болду. Саида, Гүлнура барсыздарбы? Саида, Гүлнура. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз что көрбөй атам сизди? Саида. Саида. Канчадасыз? Мен 32-де. 32-де. Эмне каалайсыз? Гүлзатем, мага дагы энергия жетишпейт да, постоянно апатия болуп, ушундай состояние. Апатия дегенди кандай түшүнөсүз? Апатия дегенде мындай постоянно уйкум келип, бир мындай ишке анча бирдеке этейин десем, же допустим бир обученияны до конца давать этпейм, да мындай жыйынтыкка жетпейм, каалоо жок да. Вот хочется, но не достигаю ошол немени до конца. Ошол нерсе кыйнап келет. Мамилеңиз кандай мамиле? Мамиле жаман эмес, бирок хочется лучше еще.
Жолдошуңуз бар. дагы да жакшы болушуну каалап кетет элем. Ооба. Жолдошуңуз бар. Эмнеси жакпайт жолдошуңуздун? Чечкинсиз болгону, анча үй тиричилигинде анча жардам бербегени, ошол нерселер жакпайт. Атаңыз менен жолдошуңузду окшоштурасызбы? Ооба. Вот, атаңызды кабыл алышыңыз керек, көрдүңүзбү? Көрдүңүзбү? Ошол Себеби кыздар практикалардын жардамы менен Сүйлөй бериңиз. Такыр көрбөй атам. Сүйлөй бериңиз. Сүйлөңүз. Практикалардын жардамы менен неметсе болобу? Ошону өзгөртсө или разбор керекпи? Мындай кылышыбыз керек да, кыздар, чтобы бизде толтура блоктор бар. Азыр, например, ооба, 1000 причинанын биз бирин эле таап атабыз да, бир диагностикадачы. Сабактарды окуп, сабактар менен разборлордун кандай айырмасы бар, кыздар өткөндө разбор боюнча кичине айтып бердим. Разбордо эмне сезимдер менен, энергия менен иштейбиз. Ал эми сабактарда болсо бизде көптөгөн блоктор бар да. Андан сырткары блоктордон сырткары негативдер бар, таарынычтар бар, коркунучтар бар да. Ошолордун баарынан арылыш үчүн сабак аябай жакшы да. Анан өзүңөрдү алыңарга өзүңөр жетпей баратса, өзүңөр алыңар жетпей баратса, мен муну чөтө такыр эле кетире албай атам десеңер, анда разбор жасап салсак болот да. Ага чейин сабактар менен эле өзүңөрдүн жашооңорду өзүңөр оңдоп алсаңар болот. Себеби мен ушул проработкалардан эле аябай чоң нерселерге көтөрүлгөм, кыздар. Менин жашоомду билесиңер. Эгер билек болсоңор, Инстаграмдан дагы толугураак карап алсаңар болот. Ылдыйраак жагында мен өзүмдүн жашоом жөнүндө толугу менен айтып бергем. Менин жашоом кандай эле, азыр кандай уровеньге жеттим. Бул 2,5 жылдын ичинде гана. Бир аз сабыр кылып, жарым жыл, 1 жыл өзүңөр менен иштешип койсоңор, кыздар, жашооңорду алдыдагы мүмкүн 40 жыл жашайбызбы, мүмкүн 50 жыл жашайбызбы, же 30 жылбы, 20 жылбы, алдыдагы жашообузду сонун кылып өткөрүп тосуп алсак болот. Ал эми жок, мен 1 айда эле өзгөргүм келет, мен 1 айдан чыдай албайм десеңер, анда ушинтип эле секирип эле жүрө берсеңер, туруксуз болуп элечи. Эмнеге? Себеби жөн эле убактыңарды 6 ай эмес, 6 жылыңарды, 60 жылыңарды жөн өткөрүп алышыңар мүмкүн. Ошон үчүн тереңирээк ойлонуп, көздү жумуп, результат алганга аракет кылабыз. Терең иштешиңер керек, кыздар. Көбүнчө биз үстүртөдөн иштеп алып эле качып кетип атабыз да. Ошон үчүн тереңирээк иштей бериңиздер. Макулбу? Практикадагы, сабактагы керек сизге. Ата жактан, тоже ата жактан. Бүгүн жөтө баарыңыздар окшош. Атанын энергиясы керек болуп атат баарыңыздарга эле. Сайда, түшүндүңүзбү? Анда эмесе Гүлнура барсызбы? Гүлнура Айгүл. Гүлнура Айгүл Динара. Саламатсызбы? Саламатчылык. Гүлнура Заирова экенби? Сиз аткардыңыз беле? Бурулканга жазылыш беле? Ооба, мен ошол айтып. Хорошо, сиз. Значит, сиз. Гүлнура, эмне каалайсыз? Канчадасыз? 38-де. Эмне каалайсыз? Максатыңыз? Мен максатым ошо финансовый свободага жетиш. Акчаны көп зарабатывать этиш, потому что недавно 1 жыл болду, эметип койдум да. Жанагындай банкрот болдум да. Банкрот дегенде финансовый пирамидаларга акча салып жок кылып алып, азыр күнөөлүү сезим болуп, депрессия 1 жылдан бери эле ошентип отурам. Анан ал ортодо лялька төрөп, азыр балам 6 айлык. Ошого депрессияны түшүп алганмын, чыга албай. Түшүндүм сизди. Азыр эле мен каалоо жөнүндө сабак өттүм, уктуңузбу, Гүлнура? Ошо башында кирбей калдым, но балама неметипчи, кайра запись көрөм деп отурат элем. Да, запись көрүңүз, себеби бүгүнкү сабак именно сиз үчүн экен да, себеби сиз айтып атпайсызбы, финансовая свобода, анан кийин көп акча деп, ошентип именно финансовая свобода, көп акча дегенде именно акча келбейт да, себеби азыркы сиздин чөнтөгүңүздө турган 20 сомуңуз деле сиз үчүн финансовая свобода болуп сезилиши мүмкүн жан дүйнөңүзгө. Азыркы сиздин абалыңыз деле көп акча болуп сезилиши мүмкүн. Азыркы чөнтөгүңүздөгү 10 000 сом болобу, 10 сом болобу, бул сиз үчүн көп акча болушу мүмкүн да. Эмнеге? Себеби биз бардыгыбыз эле миллионердин балдары эмеспиз. Бизге 20 сом илгери берип койсо, ошол эле бизге чоң акчадай сезилчү эле, э, кыздар. Вот ошон үчүн сиз так максат койгонго аракет кылыңыз. Максатыңыз?
Максатым бактылуу жашоо, балдарымдын Опять, келечегин тургузуу ошо. опять башталды. Мен азыр жана эле ушул сабактарды башынан көрүңүз. Бактылуу дегенде азыркы жашооңуз деле бактылуу болушу мүмкүн. Просто сиз Ооба. менен айтасыз. Так максатыңыз, Гүлнура. Так максатым өзүм деле бир жерде иштебейм, ошондой бир жыйынтык чыгаруу да, бир результат көрсөтүү бир нерседенчи. Кандай результат? Что мен деле бир нерсе колуман келет Да, деп сиздин ошондой. колуңуздан келет, ошон үчүн эне болуп отурасыз. Мгм. Ушул Түшүндүңүзбү? колдо бар алтындын баркы жок дейт го, ушу көрүнбөйт да ошоларчы мага эмне мисалы. Вот. Өзүңүз түшүндүңүз да, сиз эч нерсе каалабайсыз, Гүлнура. Ошон үчүн сизге эчтеке келбей атат. Мм. Жалпы айта беребиз, бактылуу болгум келет, көп акча каалап атам дей беребиз, бирок действительно эчтеке келбейт. Мен айтам го, балаңарды дүкөнгө ээрчитип бересиңер. Да? Балам, танда мен бир печенье же бирдеке алып берейин. Танда бир нерсени танда дейсиңер. Балаңар машинаны да алат, кукланы да алат, чупа-чупсты да алат, сникерсти, бүт бардык нерсени кучактап алат, чипсин дагы. Анан балаңарды алдайсыңар. Себеби силерге эмне болот эди анын баарын алып бергенге? Же болбосо ардекени кармалайт, эмне каалашын билбейт балдарыңар. Анан раз жетилеп алып келесиңер кассага, бир чупа-чупс алып бересиңер да чыгып кетесиңер. Эмнеге силерге ошондой выгодно? Балаңар эмне каалаганын билбей атат. Ошондой эле сиз дагы азыр чупа-чупс менен жүрөсүз да. Будай дагы айтат, каалагыла, көбүрөөк каалагыла, 5ти каалагыла, мен 3тү берем дейт да. А бирок сиз бирди да каалаган жоксуз, ошон үчүн эчтеке албай атасыз. Анан Кудайым айтып атат, мен ушунга Кудайга шүгүр деп, ушул жашоодо эптеп кылдырап тур ачка калгандан көрө деп атат да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн эмне кылабыз? Чупа-чупсты алабыз, эмне каалайбыз, так тандайбыз дагы, ошол нерсеге жетебиз. Максатыңызды тактаңыз. Эмне каалайсыз? Бул жашоодогу максатыңыз эмне? Эмне үчүн жашап атасыз? Максатым жакшы сонун үй алуу, особняк куруу, ошо квартира алуу. Квартирага көптөн бери жетпей эле. Элитка квартира алуу. Анан көбү мамиледен эметишет, жабыркашат. Мен мамилем жакшы эле деп ойлойм. Мамиледен жабыркаган деле жокмун, семьям нормальный. Анан ошол мен алдыдагы максаттарым ушул чет өлкөгө саякаттоо ошолор болчу да. Азыр алардын баарын унутуп калыптыр эле. Ушу биринчи эле жоготкон акчаларымды кайтарып алсам, как-нибудь зарабатывать вот эти потерянные деньги деп эле отурам. Пока. Туура эмес болуп атасыз. Канча акча жоготсоңор кыздар, ошонун баардыгын кое бергенге аракет кылууга. Себеби энергиянын баардыгын сиз болбогон өткөн нерсеге коротуп атасыз да. Мисалы сиз монтип жашап атасыз да. Мынакей, артты карап. Себеби биз эмне? Өткөн жашоонун баардыгы биякта. Биякта карап алып жашап атасыз, алдына карап айтасыз. Эгер сиз алдыңызда карабасаңыз, эмне келет? Баардык биздин келечектеги жашообуз алдыда. Сиз артты карап, баягында ошону бер дейсиз, бирок аны эч ким бере албайт сизге. Ошол акчанын баардыгын коюп бериңиз, ошондо сизге акча келет. Так максатыңызды коюңуз да, ошол так максатта жеткенге аракет кылыңыз. Макулбу, Гүлнура? Сизде так максат бар. Эмне каалайм? Биздин сабак сөзсүз түрдө керек, себеби сиздер именно биринчи уровень тазалануу да сизге керек. Экинчи уровень, себеби сиздин көрдүңүзбү, карыз болгон эмне? Карыз болгон жанагы акчаны жоготуп алган, бул ата тектен келаткан блоктор көбүнчө да. Өзүңүздү күдөлөсөңүз да булар карызга алып келет. Биринчи уровень биздики тазалануу, бүт көп нерселерден тазаланасыз. Экинчи уровень өзүңүздү таануу, үчүнчү уровень калуу. Сизге ушул 3 уровень, 4-чү, 5-чи, 6-чы уровень деле керек, бирок азырынча ушул 3 уровеньде хотя бы бүтүңүз. Макулбу? Аябай керек сизге. Себеби эмне каалайсыз? Такыр билбейсиз, так билбейсиз. Рахмат Гүлнура. Гүлнура сизге анда эмесе Айгүл. Айгүл Динара. Айгүлмүн. Келиңиз Айгүлчү. Канчадасыз? Мен 45 жаштамын. Эмне каалайсыз? Мен учурдагы эң каалоом бир балам ооруп атты эле, ошол ден соолугу чың болсо экен. Канчада балаңыз? Балам 17-де. Эмнеси ооруп атат? Кулагы, Кайсы кулагы? сол кулагы. Эмне болуп ооруп атат? Эмне болду эле? Гематопимпаном деп жыткыч чогулуп калып атат. Операция жасалды, операциядан кийин деле жакшы болот дешкен, азыр кайра кичине жыткыч чогулуп калыптыр. Оң кулагы жакшы эле угат, Сниженный слух.
Оң кулагыбы? Сол кулагы. Жок, оң кулагы жакшы угабы? Оң кулагы жакшы угат. Мектепте окуп бүтүрдү, баары жакшы. Качан башталды бул оору? Мектепте 2 жыл болду башталганына. Бирок азыр мектепте окуйт. Быйыл 11 класс. Хорошо. Бул канчанчы балаңыз сизче? 3 балам. Мындан мурун аборт түшкөн, чарчаган, каза болгон болду беле, жок беле? Жок. Эстеп көрүңүз. Мындан кийинкисин алдырып салгам. Мындан мурун такыр болгон эмес, точно. Жок. Мындан кийин болгон, Ооба. Хорошо, сизде ата энеңиз барбы? Ооба бар. Экөө тең бар, Ооба бар. Апаңыз менен кандайсыз сиз? Мамалиңиз кандай? Апам менен Айтыңыз. апам менен жакшы. Бирок нааразылыктар бар да. Вот, ошентип башталат да. Жакшы эле деп туруп андан кийин башталат. Апаңыздын апасы бар беле? Апаңыздын колунда чоңойгонсузбу? Апам колунда чоңойгом, апамдын ата энеси кичинекей кезинде эле өтүп кетишиптир. Атасы менен ажырашып кеткен, энеси менен чогуу жашаган. Сиздин жолдошуңуз бар, Бар, ооба. Сизде именно женская энергия жетпей атат да, көрдүңүзбү? Женская эмес, деги эле вообще эле сүйүү жетпейт сизге, себеби көрдүңүзбү, сиздин апаңызда да жок болгон экен да. Именно балаңыздын сол кулагы ооруп атат. Сол кулагы бул эне жак. Демек, сиз энергия бериңиз, сиз көбүрөөк сүйүү бериңиз, урушпаңыз, эчтеке кылбаңыз, болушунча жакшы сөздөрдү айтып, мен сени жакшы көрөм балам деп сүйүү бергенге аракет кылыңыз. Мен балдарымды жакшы көрөм. Сонун колуңуздан келишинче разбор алганга аракет кылыңыз. Себеби биз именно аябай жакшы көрүп, прям кучактап, эркелете бергенибиз менен именно бияктан, бул жактан чыккан жылуулукту бере албашыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн колуңуздан келсе, бир хотя бы балаңыз үчүн бир разбор алып койгонго аракет кылыңыз, анан дальше көрөбүз эмне болот. Макулбу? Макул. Сизде эне жактан бар именно. Айгүлжан. Анан айта бериңиз. мен кичинекей кезимден эле саякаттагым келет. Турцияга келип жүрөт. Декабрь, январь каникулда барып кеткенбиз. Угулбай калды акыркы сөздөрүңүз. Декабрь, январь деген боюнча эле. Январь айларында Турцияга барып келсемби деп максат кылгам өзүм. Эмне тоскоолдук болуп атат? Финансылык жактан кичине. Анан үй бүлөдө чогуу саякаттап келсек. Бизде менталитет бар да, үй бүлөдө уруксат болсо анан чыгасың дегендей. Ал биздин жөн гана шылтообуз да. Биздин сабактарды окусаңыз түшүнөсүз, саякатка эмне баянып кылган, саякат менен акчанын байланышын түзөбүз да. Себеби баардык нерсени көбүнчө эле көрүп атпаймынбы? Сабак окут десе деле акчам жок да деп атышат да. Бул биздин шылтообуз менен эгер любой нерсени акчага такай берсеңиздер, ошол акчага таккандардын баардыгын айтат элем. Мен деле убагында ушундай болгом. Бирдик болсо эле акча жок да, мен акчаны коротуп зачем дей берчү элем да. Биз көп нерсени акчага байлап алат экенбиз, шылтоолой берет экенбиз да, акча. Вот, путевканы мисалы утуп алып эле саякаттап кетсеңер болот экен. Мен вот недавно тоже ошентип шылтоолоп жүргөм, убактым жок. Азыр менин акчам бар, бирок убактым жок болуп аткан да. Ошентип жүргөм, вот недавно мага Турцияга путевка подарить этишти. Мен баягы күндөлүккө жазып койгом, өзүбүздүн күндөлүк бар го, вот ошого. Анан шылтоолоп жүргөмдө убакыт болгондо депчи. Бирок раз подарить этишти, срочно барыш керек экен, 27-синде Турцияга учуп атам. Ошон үчүн сиз именно сабактарга катышып, ошол проработкаларды жасаңыз. Бул путевканы дагы именно сизге окшогон эле менин окуучу кызым подарить этти, себеби ушунчалык сонун результат алып дагы келип ыраазычылык билдирип кетти. Вот. Акчасы жок эле саякатка кетсе болот. Көрдүңүздөрбү? Утуп алсаңыз деле болот. Бирөө подарить этип деле калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн ишениңиз. Анан мен бир иш планировка кылып аттым эле. Көзмө көз жолукканга болбой жатат да. Мен мындай
визуально ошол иштин оң болушуна кантип таасир берсем болот? Ал эмне жумуш? Мен көрбөй туруп эчтекени айта албайм да, сезбей туруп, айтпай туруп, укпай туруп, айта берсеңиз подробно. Мен команда түзүп койгом, бир веткада бир командага башка мамлекеттен команда келиш керек болуп атат. Алар менен онлайн гана сүйлөшүп атам. Мен көзмө көз тет-а-тет жолугууда көп жыйынтыкка жетчү элем да. Азыр Ооба. онлайн болгон үчүн результат кандай болот, ошого ойлонуп турам. Ал оң жагыңызбы же сол жагыңызбы өспөй атканыңыз? Ошол онлайн жагыңыз. Оң деп деле, сол деп деле айта албайм. Менин ошол веткамда өзүмдүн адамдарым көп да. Анан берки веткам кубалап жеткис болуп өскөн, ал жак мага менин эмгегим менен келген эмес ветка. Ошол өстүрө албай аткан веткаңыз кандай веткаңыз? Оң жагыңызбы же сол жагыңызбы? Мен сол жагым десем болот. Вот, көрдүңүзбү? Опять эне жак. Эне менен көбүрөөк иштешиңиз. Сабактарга катышыңыз, сизге сабак аябай керек. Анан алыңыз жетпей баратса, разбор кылабыз. Хорошо, Гүлжи? Сабак сөз сетевиктерге аябай керек, себеби команда бул отношение кыздар, мамиле. Канчалык мамилебиз сонун болгон сайын да, ошончолук команда бекем болот. Окуңуздар. Рахмат. Динара эже, барсызбы Динара эже? Динара эже. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Келиңиз канча жаштасыз? 38-демен. Ден соолукка жазып атайын дегем. Эмне болуп атат ден соолугуңуз? Киста бар экен да, эмедечи. Женский жакта, Яичникте. Чоңдугу канча экен? 5 сантиметрде экен да. Анан былтыр түшкөндө дагы ошондой болчу, анан бирок иштеп эле жүрөм да. Сиз каяктан Бишкектесизби? Мен Глинов центрда иштейм да. Иә. Бишкектесизби? Ооба, Бишкекте. Мага келиңиз. Себеби мен өзүм недавно ушундай результат алганмын, так что мен айтып берем эмне кылышты. Хорошо. Анан ошо операция деп айткан да. Айтып Ошондон баштап эле өзүмдү вообще сарсынап алып, шок болуп эле эметип калдым да. Алыс болуп эле жатып калдым. Бир айдан бери. Азыр кичине колум кесип алдым десең деле, жарымын кесип салайын дей беришет да врачтарыбыз да. Бирок өзүбүз аракет кылышыбыз керек да. Кестирбей любой нерсени сактап калсак болот. Төрөй албай да жүргөм да. Балам уже чоңоюп кетти, 15ке чыгат да. Жолдошуңуз барбы? Ошо 2-3 жыл болуп калды, ажырашып кетип. Ошонун айынан. Женский жактыкы негизи обида на мужа да, кыздар, обида на маму, обида на мужа, таарыныч эркекке жана энеге болгон таарыныч болгондо, ошентип женский жак ооруп баштайт да. Ошон үчүн болушунча энеге, жолдошко болгон таарынычтарды кетиребиз. Анын үчүн 1-уровеньден баштайбыз. Жана мага келиңиз, мен сонун тааныштарга жөнөтөбүз. Мен өзүм айттым жакында эле. Рахмат. Ошол анда эмесе, эртеңки чейин көрүшкөнчө баарыңыздарга ийгилик, баарыңыздарды жакшы көрөм, саламатта калыңыздар. Көрө берсең болобу?